Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жакырчылык жашоонун агымы кайда гана агып барбайт. Мына ошол агымга карама каршы чабак уруп, баш көтөрүп, алсыздары ал агымдын тереңине чөгүп кетет. Өлкөбүздө тилекке каршы жардамга муктаж болгон үй бүлөлөр жок эмес. Мындай үй бүлөгө кайдыгер карап басып кетпестен, тескерисинче жардамга келген инсандарыбыздан кыргыз элибиздин учугу кем эмес экен. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Турдукан айымдын үй бүлөсүнө демөөрчү боло турган Имамидин мырза менен жакындан таанышып, андан кийин жогоруда айтылган үй бүлөгө сапар алмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү үй бүлөнүн демөөрчүсү Имамидин Ташев борборубуздагы курулуш мекемелердин бирин жетектейт. Ошону менен бирге бул мырза кайрымдуулук иштерин жасап, жаңы өсүп келе жаткан муундарга үлгү болуп келет. Мына урматтуу мекендештер, бүгүнкү жардамга муктаж болгон үй бүлөбүзгө демөөрчү катары болгон инсаныбыздын кеңсесинде отурабыз. Биринчиден кош келдиңиздер. Ушинтип бизди жалгыз таштабай келип жардам сурап келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Айтсаңыз, ушул үй бүлөгө кандай максатта сиз жардам берүүнү чечтиңиз? Эми баякы айтып кеткендей, биз өзүбүзгө жардам бербесек, кыргызстандыкка жардам бербесе, башка бирөө сырттан келип жардам бербейт экен. Анан биз дагы Кудайга шүгүр өзүбүздүн жаатыбызда ушундай иш алып барып аткандан кийин бир аз да болсо жакырчылыкты жоюуну өзүбүздөн баштайлы. Ушу сиздердин колдооңуздар менен жакыр деп, же болсо жардамга муктаж катары табылган үй бүлөлөр сунушталып атат. Аларга эми колдон келишинче бизде эми биз бул дүйнөгө үй куралы деп келген жокпуз. Бул дүйнөгө үй куруп түшкөн пайдадан турмуш өткөрөлү деп келген жокпуз. Биз жакшы нерселерди жакшылыгындай адамдарга жеткирүү үчүн, жакшылыкты бөлүшүү үчүн, жакшылык деген бул байлык маанисинде, жакшылык деген бул маанай маанисинде бөлүшүү максатында жардам берели деп чечип отурабыз. Саламатсыздарбы? Тетиги кичинекей үйдө жашаган үй бүлө тууралуу кабарыңар барбы? Жок, билбейм. Кабар жок. Тааныбайсыздар, Рахмат. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп жаткандай, Турдукан айымдын үй бүлөсү тууралуу эч кимдин эч кандай кабардыгы жок. Ал эми ал айымдын үй бүлөсү жалгыз кепеде жашоо кечирип келет. Негизи адамзат жашоосунда эмнелерди гана башынан кечиришпейт. Айрымдары эч нерседен бейкапар, шаан шөкөттүн чордонунда жүрүшсө, кээ бирлери күнүмдүк жашоосунан нан тауып кыбырап, кырашып жашоо кечирип келишкенине шүгүр кылышат. А бирок бүгүнкү үй бүлөнүн жашоо шарты чындыгында жан кейтерлик. Алсызбыз деп жакшылыктан, жаркын жашоодон бүгүнкү күнгө чейин үмүт үзбөй келишкен. Мынакей көрөрман, биз айтып жаткан үй бүлөгө да келип жеттик. Саламатсызбы, Турдукан айым? Ушундай шартта жашап жатканыңыздарга канча убакыт болду? Ушундай шартта жашап келгенибизге былтыр күзүндө
ушул жакка жерге балдарым менен иштеп, бул экөөсүн ушул үйгө отургузуп коюп иштеп ошол жерде туруп калдык да. Анан биздин тапкан тыйыныбыз кызымдын иштегени, тамак ашыбыздан артпай турган болду, дары дармегибизден. Анан квартирага төлөгөнгө бизде каражатыбыз аз болуп калды. Ошол себептен туруп калдык, аргасыз мич жагып кышы бою жашап чыктык ушул үйдө. Кийин өзүм баягы операция болуп калдым ичегеден. 2 күн мал менен жүрүп талаада билбей калдым да. Кийин баягы ашынып кетип жарылып кеткен экен. Аны өзүбүздүн караванга алып барды, Аксыда. Аны эрден дагы врачтар жакшы эптеп алып калыптыр да. 1 күндөн кийин өзүмө келсем, ошо түзүк. Айрден 3 ай ошо ачык перевозка кылды да. Бүтүп калат, кайта ичин тазалашып, ошо кан неме кылып. Анын ортосунда бул балам дагы тамагына кичине эле багы лечение кылбай калса туруп калат да. Бир нерсе жесе эле ичкерип кетет. Анан бул баламы дагы ошо Ошко алып барып лечение кылып мен жатканда. Анан кийин келгенде багы акчадан сал кыйынчылык болуп калды да. Анан тууган урук бар экен, ошо айылдан, өкмөттөн аябай эле жакшы жардам беришти, өздөрүнүн кичинеме кылып. Анан биз бияка келгенге дагы муну эми айрден Ошко алып барганга такси жалдасаң 5000 барбайт. Анан кыйынчылык болуп калып бияка Бишкекке келише берди. Анан мен өзүм да келип бу жерде көп жүрүп калдык. Ошо туугандардын эмеси менен бу жерде дагы ошо больницага келип көрсөткөндө анализге тартканда аккан дешип эме кылды да мени. Баягы көк боорум чоңоюп кеткен экен. Анан кайта оңдоп текшерилмесин аккан эмекен, боорум баягы чоңоюп кетти. Анан өткө да ташталып калды. Анан больницаларга кайрылып жүрүп, бу ичегемме эме кылып, ичегем жарылып биягынан чыгып калды да. Анан хирургия, республиканский хирургияга барсак, бул 5-күнү суббота албайбыз деди. Ошо менен бутикке барып, өзүм билбейм кандай барганымды. Да ошол жакта бир инилерим бар эле, ошолор алып барып эптеп оңдоп бериң дешип. Да жакшы ошо бутикте болот деген врач бар экен, нарындык. Ошол адам кылып койду да. Анан алар айтты, эми сенин деди көк бооруң менен өтүң албасак, ансыз биз биякты дарылай албайбыз деп. Эми мен көк боорум менен өтүм алып эле тургула, эми баарын эле алып салат экенсиңер деп кичине мага жардам кылып тургула. Кийин ошон менен кышында дагы ооруп калдым. Жаз камалы бул эмелерге Алмаз Атамбаевга кат эме кылган экен, рахмат ошо биздин президентибизге. Тияктан эме кылган экен, депутаттар менен эме кылып. Амногу гнойныйга жаткызды. Гнойныйда врачтар да жакшы карады. Аябай эле жакшы карашты. Баягы 7 күн ачка коюп, баягы ичегелерин эме кылып, ошо Улан Тургуналиев операция кылды. Алар дагы айтты, көк бооруң менен өтүң алмайынча болбойт. Ала бер дедим, бул операция кыла бер, калганын эми Кудайдан. Калганын эми лечение алып көрөбүз. Мындайча биз түшүндүк, сиз өзүңүздүн ден соолугуңуз менен алып урушуп келе жатыпсыз. Мынакей ушул сиздердин шартыңыздарды көрүп, мынакей биздин демөөрчүбүз дагы келген, жаныбызда отурат. Ушул сизге дагы суроо узаткым келип отурат. Сиз кандай азыр карап отуруп, кандай жыйынтык чыгарып, же болбосо кандай шартта, же болбосо кандай бир жардамдарды ойлоп отурасыз? Болгон нерсесиге шүгүр кылып айтып отурасыздар. Бул өтө чоң жетишкендик. Сиздердин шартыңыздарды карап отуруп, мына жылуураак жер, ден соолугуна негатив, терс таасир бербей турган жер деп айтып отурасыз. Мен
демөө өрчү катары буюрса, биздин да өзүбүздүн биз шарттарыңыздарды карап туруп бир нерселер карап көрөлү. Сиздердин талабыңыздарга жараша мен ойлойм бир аз да болсо кубанасыздар деп ишенем. Ыраазымын ушунчалык. Шарттарына карап отуруп дагы жакшыраак шарт түзүү берүү жолунда бир изденели. Ошонун негизинде дагы бир сиздерге дагы бир сюрприз кылабыз буюрса. Биз Турдукан айымдын жашоо шарты менен толук таанышкан соң бул үй бүлөгө керектелүүчү буюмдардан тартып азык түлүккө чейин алып келип, жогорудагы сиздер көргөн жалгыз кепеден алып чыгууну чечтик. Жакшылыктын эрте кечи жок дегендей, бүгүнкү үй бүлөнүн жүзүндөгү жылмаюусун көрүп, биздин да жүрөгүбүз жылып, алардын кубанычын Элим Барсыңбык кайрымдуулук фонду менен биргеликте ортоктош болдук. Мынакей биз эми сиздерге бир жагымдуу маанай тартуулаганы келип отурабыз да. Азыр уруксат этсеңиздер, биз ушул жанатан бери сиздерге керектелүүчү нерсенин баарын азырынча айтпай туралы. Сиздер өзүңүздөр көрүңүздөр. Азыр чогуу биз баралы ошол жака. Буюрса эми сиздердин оокатыңыздарды ташып Дагы бир нерсе сурайын дегеним да, көрүүчүлөргө дагы кызык болуш керек. Могу турган унаа кимге таандык? Сиздерге таандыкпы? Бул турган унаа дыйкандардыкы. Могу жекте помидор эккен Рустам деген баланын унаасы. Бул ушул жеке помидору менен коюп, анан ошо калган помидорун силер сатып алыңыздар жардам катары эми деп таштап кеткен. Анан могу томаттарды да ошо Рустамдын помидорунан жасагам. Ошо Рустамдын дыйкандардын машинасы. Рахмат, анда жүрүңүздөр чогуу жылага.
Турдукан айым, сиз үчүн ушул биз болгон аракетибизди жумшадык. Мына сизге болгон дем берүүчү дагы ушунчалык ачык, кол ачык беришеңишкенине ынандым. Себеби дегенде ушул могул жерде турган азык түлүктөн баштап могу муздаткыч эмерекке чейин тандашып жүрдү. Сиздин оюңузду, кубанычыңызды билгибиз келип турат. Айта кетсеңиз. Айланайын, ушу ийнем, сиңдим ушу силердин ушунчалык бизди барып алып келип ушундай үйгө отургузуп, моундай бир жакшы керектүү буюмдарды алып келгениңерге чоң ыраазымын. Өмүрлүү болгула, бактылуу болгула. Силерге окшогон кыргызымдын таза жүрөк жигиттери, кыздары бар экенине ушунчалык ишенип, толкундан эмне дээримди билбей турам. Ушунчалык ыраазымын. Алла Таалам силерге жакшылыкты буйруган болсун, жакшы ниеттериңерди кабыл кылган болсун. Эми биз пендебиз, сүйлөп кала беребиз. Алла Таалам силерге жакшы нерселерди буйруган болсун. Мен ушунчалык ыраазымын, толкунданганмын, эмне дээримди билбей турам. Рахмат, өмүрлүү болгула, бактылуу болгула, эч убакта оорубагыла, сыркабагыла, ден соолукта өмүрлүү, жакшы ойлоруңарды, тилектериңерди Алла Таалам кабыл кылган болуп жүрө бергиле. Ыраазымын, рахмат, шүгүр. Рахмат силерге. Силер бар экенсиңер ушул жаштар. Эми чын эле эмне деп айтышыбызды билбей турабыз. Алла Таала силер не тилесеңер оюңарга жеткиле. Алла Таала силерге тилегиңерди кабыл кылсын. Ушинтип ар дайым элдин керегине жараган жаштардай болуп, жакшы ниеттерге жеткиле. Будан дагы рахмат силерге. Анда эмесе биз дагы ушул бүгүнкү күндүн, бүгүнкү үй бүлөнүн дем берүүчүсү сиздерге да сөз берсек деп турабыз. Рахмат. Эми биринчиден Турдукан эжеге, Акбар эле байкеге сиздердин бир күндүк болсо дагы жылуу маанайыңыздар биздин бакыт. Мен ойлойм, буну бир көргөзмө максатында эмес, эже, байке. Чындыгында адамгерчилик өлө элек. Мен ойлойм, мындан кийин дагы мага окшогон, бизге окшогон жаштар, иш чөйрөсүндө жүргөндөр жөн калбайт деп ишенем. Сиздерге мындан кийин дагы ушул колубуздан келген аракеттерди жасап, бир аз да болсо жылуураак жерде, бир аз да болсо шарттуу жерде жашооңуздарды максат кылып, ушундай кылып отурабыз. Аз болсо көп көрүп, көп көрсө көп болсо андан да көп көрүп, бизден болгон эми кичинекей да болсо белегибизди кабыл алып коюңуздар. Сиздерге да чоң рахмат. Көрүүчүлөр, сиздер көрүп тургандай эмгек таласында ушул үй бүлө экинчи ирет купунайды жыйнап жаткан учур экен. Бул эле кубаныч менен чектелбестен кийин дагы помидор эгишип, ал түшүмдү да алабыз деп турушат. Аны эмесе жакындан көрөлү. Жазкыдай эле дагы деле ушу жакшы берип атат түшүмдү жакшы. Оорчулугу бар. Буну бат-бат отоп, чаап карап туруш керек. Ошондо түшүмдү мол алат экенбиз да. Биз сырткары ушу жазда помидор эккенбиз. Помидор, перес, болгорки, баклажан. Ушуларды өстүрүп атабыз. Буюрса буларды жакшы сентябрдын 20-ларында ушу жакшы баары жогубушуп, жакшы түшүм ала алабыз деген ойдо турабыз. Помидорубуздун 30 сотуктай жери жакшы болду. Бир 30 сотуктай жерин шумая басып койду да, жерибиз арыгыраак болуп. Жакшы буюрса баарысы жакшы болот. Аракеттесе баарысы болот экен. Өзүбүз ушундай клубка иштеткенге бизге Элим Барсын фонду аябай чоң каражат жагынан жардам берип, жазында айдоолорубузга, чабыктарыбызга, селитра негизи ушу
сактуу бир эме жакшы нерселерге жардам беришти. Ошол себептен ушу силердин жардамыңар менен ушу кыргыз элимдин таза жүрөк, жакшынакай уул кыздарыбыздын бар экенине Аллага шүгүр. Ушулардын жардамы менен ушунчалык өстүргөнгө жетиштик. Албетте бул аракет жакшы нерсе. Бул үй бүлө жеке эле демөөрчүлөрдүн жардамын күтпөстөн өздөрүнүн күчү менен сиздер жогорудагы көргөн кылган эмгектеринин акыбетін көрүп турган чак экен. Мындан да жакшы жаратууларды каалайбыз. А сиздер менен келерки көрсөтүүдө көрүшөбүз. Саламатта калыңыздар.